Баткен облысы Кыргызстандын түштүк батышындагы дубан. Облус борбору Баткен шаары өлкө борборунан 1000 чакырым алыста жайгашкан. Аянты 17 000 чарчы километр. Же республиканын аймагынын 8,5%-ын түзөт. Калкы 400 000ден ашуун. Баткен облусу түштүк батыш жана түндүк батышынан Тажикстан, түндүгүнөн Өзбекстан менен чектешет. Облус аймагында Тажикстан жана Өзбекстандын бир нече анклавдары бар. Буга байланыштуу транспорттук каттам чек аралар жана анклавдар аркылуу өтөт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасында жайгашкан Өзбек Республикасына өткөрүү жайлары. Кызылкыя темир жол, Кыргыз Республикасы, Кубасай темир жол, Өзбек Республикасы. Кызылкыя автожол, Кыргыз Республикасы, Өзбекстан автожол, Өзбек Республикасы. Кадамжай Аккыя автожол, Кыргыз Республикасы, Уадил автожол, Өзбек Республикасы. Өзбекстандын Сок анклавы менен чектеш аймактагы чек ара өткөрүү жайлары. Кызылкыяк, Өзбек Республикасы, Чечме, Кыргыз Республикасы, Чачма, Өзбек Республикасы. Кыргызстан жана Тажикстан чек ара өткөрүү жайлары. Эл аралык деңгээлдеги өткөрүү жайлары. Кызылбел, Кыргыз Республикасы, Гулистон, Тажик Республикасы. Колондо, Кыргыз Республикасы, Овчи Калача, Тажик Республикасы. Эки тараптуу өткөрүү жайлары. Кайрагач, Кыргыз Республикасы, Маданият, Тажик Республикасы. Бул көрсөтүүдө Баткен району Тажикстандын Исфара району менен чектеш аймактагы эл аралык деңгээлдеги Кызылбел чек ара өткөрүү жайынан автоунаа менен жана жөө өтүүнүн жол жобосу тууралуу айтып беребиз. Кызылбел чек ара өткөрүү жайы Баткен району борборунан 15 чакырымдай алыста жайгашкан. Бир сутка ичинде чек ара пунктунан 700дөн 900гө чейин киши 70-80 унаа өтөт. Мына биз Кызылбел чек ара өткөрүү жайына жетип келдик. Бул жерде атайын эскертме белги бар, токто деген. Биз бул жерден токтошубуз керек. Анан тийиштүү документтерибизди алып, жөө киришибиз керек. Чек ара өткөрүү жайынан жүргүнчүлөр жөө басып өтүү керек. Айдоочу гана унаа менен кирип, тийиштүү документтерди каттагандан кийин экинчи тарапка өтөт. Биринчи дарбазада турган чек ара күзөтчүсү жарандардын паспортунун бар экендигин гана көзөмөлдөп турат. Ал документтерди текшергенге укуктуу эмес. Андан кийин паспортторду текшерип, көзөмөлдөө өткөрүү жайына кирүү керек. Эгерде жүргүнчүнүн кол баштыгы болсо, алгач бажы кызматкердин текшерүүсүнөн өтөт. Биринчи бул жакта бажы кызматкерлеринин алкагы бар, бажы көзөмөлү. Бул жерде бажы көзөмөлүнөн кызматкерлер ар дайым бул жакта өздөрүнүн бажы кызматтык техникалык каражаттарын колдонулганда репискан. Бул аппараттын аткарган кызматы эгерде адамдар өздөрү менен алып жүрүүчү жүктөрдү бул лентага коюп, ушул жерден кандайдыр бир Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде тыюу салынбаган заттардын жоктугуна далил жасалгандан кийин өтүүгө Кыргыз Республикасынын жарандары же башка чет өлкөнүн жарандары же жарандыгы жок адамдар өтүүгө укук берилет. Бажы кызматкердин текшерүүсүнөн өткөндөн кийин чек ара кызматкеринин паспортторду көзөмөлдөө жайына келүү керек. Мамлекеттик чек арадан жарандарды өткөрүү тартиби 2000-жылы ноябрь айында Белоруссиянын Минск шаарында 5 өлкөнүн өкмөттөрүнүн арасында кабыл алынган өз аралык барып келүү макулдашуусунун негизинде жүргүзүлөт. Эгерде адамдардын жарактуу документтигин өзүнө таандык, мөөнөтү бүтпөгөн, атайын мекемелер тараптан берилген жасалма белгилери жок боло турган болсо, анык документ ар бир жаранга, чет өлкөнүн жаранына, жарандыгы жок адамдарга өтүүгө укук берет. Бул жерде чек ара көзөмөлүн өткөрүү мезгилинде паспорт текшерүү кабинасы бар. Бул жерде атайын даярдалган аскер кызматкерлер кызмат өтөшөт. Бул жерде документтердин аныктыгын текшерүү мезгилинде өтүп аткан жарандардын документтерин чек ара көзөмөл илияттык каражаттарын колдонуу менен анын аныктыгын далилдеп укук бере турган мезгилде күн мөөрлөрдү басып өткөрүүгө даяр. Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн чек арадан өтүүгө уруксат берилген документтер. Кыргыз Республикасынын жарандардын 2004-жылкы үлгүдөгү паспорту, ID карта, Кыргыз Республикасынын кызматтык паспорту, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык паспорту, Марияктын паспорту, Кыргыз Республикасына кайтып келүү үчүн күбөлүк. Аймак Тажикстан менен чектеш болгондуктан бул жерден тажик атуулдары көп өтүшөт. Тажикстандын Согди облусунун тургундары Баткен облусунун аймагы аркылуу башка өлкөлөргө чыгышат. Кызылбел чек ара пунктунан 3 өлкөнүн жарандарынын өтүүсү сейрек кездешет. Бул жерде кезектешип туруп калуу, элдердин 5-5 болуп туруп калуусу күтүлөт. Муну жергиликтүү тургундар туура түшүнүш керек. Себеби ар бир жаранды көзөмөлдөп, ар биринин паспортун текшерип, сканерлеп каттаганга 1 мүнөттөн 2 мүнөткө чейин убакыт сарпталат. Ал эми автоунааларды көзөмөлдөп текшерүүгө көбүрөөк убакыт сарпталат. Мында атайын даярдыктагы ит менен чек ара кызматкери унаа каражаттарына текшерүү жүргүзөт. Ар бир унааны текшерүү технологиялык кароо картасынын негизинде ишке ашырылат. Биринчи өткөрүү тартиби автоунаа келип токтогондон кийин
бардык күчөткөн механизмдери өчүрүлгөндөн кийин айдоочунун коштоосунун негизинде текшерилет. Биринчи документти текшерүү, андан кийин унаа каражаттарын текшерүү. Унаа каражаттары текшерүү учурунда чек ара көзөмөл илиятты каражаттары жакшы сапаттуу текшерүүгө багытталган. Бул жерде унаа каражаттарын жабык чек арачылардын мүмкүнчүлүгү жок карай турган жерлерине колдонулууда чек ара илиятты каражаттары колдонулат. Чек арачылар унаа каражаттарын текшерүүдө кызматтык иттерди колдонушат, атайын дайындалган адистер и бажы кызматкерлеринин коштоосунун негизинде. Бул жерде биздин укуктук документтердин негизинде унаа каражаттарына өтүү убактысы белгиленген. Тактап айта турган болсок, жеңил автоунааларга 15 минута, жүк ташуучу автоунааларга 20 минута, эгерде жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунаа, автобустар 30 мүнөттөн белгиленген. Чек арадан өтүүдөгү белгиленген убакытты бардык эле айдоочулар биле беришпейт. Алар тез арада өтүп кетүүнү каалашат дейт чек арачылар. Ар дайым өтүп жүрүшкөн айдоочулардын белгиленген убакыт боюнча маалыматы бар. Бирок бул убакыт анда-санда өткөн атуулдардын кыжырын келтириши мүмкүн. Мындайда кызматкерлер тарабынан жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Текшерип жатканда дагы алардын нааразычылыгы пайда болгон көрүнүштөр булар биздин кызматтык ишмердүүлүктө орун алууда десек жаңылышпайбыз. Бирок бардык эле өткөн айдоочулар автоунаалар менен өтүп аткан ушул белгиленген тартипти биле беришпейт. Көпчүлүгү күнүгө өтө беришпейт. Күнүгө бул ушул көзөмөл өткөрүү жайы аркылуу өткөн унаа каражаттардын айдоочулары бул боюнча чек ара кызматкерлери тарабынан күнүгө маалымданып, алар билишет, маалыматтары бар. Чек ара өткөрүү жайынын кызматкерлери тарабынан жарандарга карата мыйзам бузуулар катталса, жетекчиликке жазуу түрүндө же ооз-2 кайрылса болот. Бул үчүн мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилеринин байланыш даректери жазылган. Ошондой эле атуулдар үчүн атайын маалымат тактай бар. Анда чек арадан өтүүнүн тартиптери даана так көрсөтүлгөн. Бирок ошого карабай жарандар тарабынан чек ара тартибин бузган учурлар катталат. 2016 жылдын 1-жарым-жылдыгында чек арачылар 159 чек ара бузуучуларды кармашкан. Алардын ичинен 51 адам мамлекеттик чек араны чоочун документтер менен өтүүгө аракет кылса, 15 жасалма документтер менен өтүүгө, 11 чек ара көзөмөлүн айланып өтүүгө, 13 өздүгүн аныктоочу документи жок өтүүгө, 69 өткөрүү жайларынан тышкары жерден өтүүгө аракеттенишкен. Мамлекеттик чек араны бузгандыгы үчүн жарандар 5 жылга чейин эркинен ажыратылуусу мүмкүн. Биз Кызыл Бел чек ара көзөмөл өткөрүү жайынан аймагынан өттүк. Мындан ары Тажик Республикасынын чек ара өткөрүү жайынын ортосундагы бош аймак бар. Ал эми андан кийин Тажик Республикасынын Гулистан чек ара өткөрүү жайы жайгашкан. Тажикстандын чек ара өткөрүү жайынан да ушундай эле тартип менен өтүүгө болот. Бирок көзөмөлдөө өткөрүү Тажик Республикасынын мыйзамынын негизинде жүргүзүлөт. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазайтуулу, Коомдук 1 канал, Баткен облусу.